Assalamu алейкум достор. Бүгүн сиздерге артроскопия тизеге жасалчу операция жөнүндө маалымат берейин деп чечтим. Артроскопия бул тизеге жасалчу операция заманынын талабына жараша түшүнүктүү кылып айтканда лазердик жолу менен жасалчу деп түшүндүрөбүз сиздерге. Бул үчүн артроскопияда кандай жасалат? Артроскопияда ошол эле инструментибиз болот. Бул жабдыгыбызда учунда камера болот. Бул жабдык менен тизенин өзүнүн эки көзөнөкчөсү бар. Ошол көзөнөкчө менен эле ошол учунда камерасы бар жабдыгыбызды ичине салабыз. Бул салган убакта чоң экрандан оорулуу дагы өзүнүн тизесин көрүп турса болот. Кийинки этабыбыз бул ошол камера менен тизенин бүт диагностикасын көрүп бүткөнүбүздөн кийин кайсыл жери үзүлгөн. Мисалы бул этабыбызда ушул тизесинде, ушул кемирчегинде арткы жагында үзүк бар экен. Бул ошол камера менен үзүк жерин аныктаганыбыздан кийин экинчи жагынан деле ушу камеранын көргөнчө экинчи жагынан деле инструментибиз менен киребиз дагы ошол үзүлгөн жерин тазалап алып коебуз. Бир гана үзүлгөн жерин гана, калган жери өзүнүн ордунда калган кызматын жакшы аткара берет. Бул артроскопия эмне үчүн жардам? Артроскопия дегенде артроскопиянын максаты тизенин сөөктүн бетинин жээлип кетишинин алдын алат.